Саламатсыңарбы балдар? Кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Дептер ручкаңарды даярдап, сабакка көңүл буруңарды суранамын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы проценттин аныктамасы, сан менен проценттин дал келиши. Сабагыбыздын максаты бүгүн балдар силер процент жана анын колдонулушу боюнча жаңы билимге ээ болосуңар. Санды процент түрүндө, процентти сан түрүндө жазууну үйрөнөсүңөр. Ар кандай турмуштук маселелер менен тааныша аласыңар. Андан сырткары алган билимиңерди пайдаланып көнүгүүлөрдү иштей аласыңар. Жашоодо кездешкен маселелерди чыгара аласыңар. Ошондой эле математикалык терминдерди туура айтууга тарбияланасыңар. Балдар, биз буга чейин 2ден 1, 3дөн 1, 4дөн 1 сыяктуу кадимки бөлчөктөрдү жашообузда көп эле кездештиргенбиз. Анткени жашоодо бүтүндү 2 бөлүккө, 3 бөлүккө, 4 бөлүккө бөлүүгө туура келген учур көп эле кездешет. Ошондой эле ондук бөлчөктөрдү да көп пайдаланабыз. Мисалга ала турган болсок 0,1, 0,100, 0,1000 Анын ичинен өзгөчө кеңири тараганы бул 0,100. Дал ушул себептен балдар математикада жаңы белгилөө, жаңы түшүнүк, жаңы термин процент пайда болгон. Процентти мына ушундай белги менен белгилейбиз. Процент деп бул каалагандай чоңдуктун 100дөн 1 үлүшүн айтабыз. Ал чоңдук жол, масса, көлөм, сандар болушу мүмкүн. Мисалга ала турган болсок, сомдун 100дөн 1 үлүшү тыйын. 1 сомду 100 тыйын деп эске алып, балдар, 100 тыйындын 1% дегенибиз 100 тыйындын 100дөн 1 үлүшүн табуу керек дегендик. Силер билесиңер, бүтүндүн бөлүгүн аныктоо деген теманы өткөнбүз буга чейин. Ал үчүн 100дү бөлчөктүн бөлүмүндөгү 100гө бөлүп, алымындагы 1ге көбөйтөбүз. Анда бизде 1 тыйын келип чыгат. Анда 100 тыйындын 1% же 1 сомдун 1% 1 тыйын экендигине ынанабыз, балдар. Ошондой эле 100 тыйындын 3% дегенибиз 100 тыйындын 100дөн 3 үлүшүн табуу керек дегендик. Анда биз кайрадан эле бүтүндүн бөлүгүн аныктоодогу эрежени пайдаланып, 100дү бөлчөктүн бөлүмүндөгү 100гө бөлүп, алымындагы 3гө көбөйтөбүз. Анда бизде 3 тыйын келип чыгат. Демек, 100 тыйындын же 1 сомдун 3% 3 тыйынга барабар экендигин далилдейбиз. Андан сырткары, балдар, центнердин 100дөн 1 бөлүгү килограмм, метрдин 100дөн 1 бөлүгү сантиметр экендигин билебиз. Башкача айтканда, 1 центнердин 1% 1 килограммга барабар, 1 метрдин 1% 1 сантиметрге барабар экендигин аныктайбыз. Өз алдыңарча 1 центнердин 2%, 3% таап иштеп көрсөңөр болот, балдар. Сандын 1% бул сандын 100дөн 1 бөлүгү. 1% дегенибиз 100дөн 1 бөлүк. Бул кадимки бөлчөк түрүндө жазылышы, а бул ондук бөлчөк түрүндө жазылышы. Мисалы, 4 санынын 1% канча? Бул дегенибиз 4 санынын 100дөн 1 үлүшү канча дегендик. Анда 4 санынын кадимки эле бүтүндүн бөлүгүн аныктоону пайдаланып, 4тү 100гө бөлүп, чыккан тийиндини 1ге көбөйтөбүз. Анда 0,100. Демек, 4 санынын 1% 0,100. Кийинки эреже, балдар, эске сактайбыз. Сандын 100% бул сандын өзүнө барабар. Башкача айтканда, 4 санынын 100% 4кө барабар. Биз азыр 4 санынын 1%-ин таптык. Ал эми 4 санынын 100%-ин тапканыбызда 4тү 100гө бөлүп, чыккан тийиндини 100гө көбөйтөбүз. Анда 0,104-тү 100гө көбөйтсөк 4 келип чыгат. Аныктама, балдар, дептерибизге жазып алабыз. Процентти сан түрүндө жазыш үчүн аны 100гө бөлүп, процент белгисин алып коюш керек. Мисалы, 1%-ти сан түрүндө жазыш үчүн 100гө бөлөбүз, процент белгисин алып салабыз. 0,100дөн 1. Ушундай эле эреже менен 5%-ибиз 0,100дөн 5 болот, балдар. 13%-ибиз 0,100дөн 13 болот. 0,100дөн 6-быз 0,10 6 болот. 135%-ибиз 1,100дөн 35 болот. Кайталаймын, балдар. Процентти сан түрүндө жазыш үчүн аны 100гө бөлүп, процент белгисин алып салабыз. Дептерибизге жазып алабыз. Жазып алган болсок, анда кийинки эрежеге өтөлү. Санды процент түрүндө жазыш үчүн аны 100гө көбөйтүп жана процент белгисин коюш керек. Мисалы, 0,1-ди процент түрүндө жазыш үчүн 100гө көбөйтүп 0,1-ди процент белгисин коебуз. 0,129-ду процент түрүндө жазыш үчүн
0,29'u 100'gө көбөйтөбүз, 29% деп жазабыз. Дал ошол эле эрежени пайдаланып, 71,2% түрүндө жазсак, 7120 болот балдар. 0,3 түрүндө жазсак, 30% болот балдар. Ал эми кадимки бөлчөктү процент түрүндө кантип жазабыз? Ал үчүн балдар 4төн 1 деген кадимки бөлчөгүн процент түрүндө жазыш үчүн 1ди бөлчөктүн алымында 1ди бөлүмүндөгү 4кө бөлөбүз. Анда 0,25 келип чыгат. 0,25 бул санды процент түрүндө жазуудагы эрежени пайдаланабыз мындан ары. 0,25ти 100гө көбөйтүп, процент белгисин коебуз. 25%. 5тен 3 кадимки бөлчөгүн процент түрүндө жазыш үчүн 3тү 5ке бөлөбүз, 0,6, 0,6 100гө көбөйтүп, процент белгисин коюп коебуз. Балдар, дептерибизге жазып алабыз. Процент түрүндө жазгыла. Сабагыбызды бышыктоо үчүн балдар көнүгүүлөрдү иштейли. Мисалы, биринчи 0,9 санын процент түрүндө жазыш үчүн эмне кылабыз? Ооба балдар, азаматсыңар, албетте 0,9'ду 100гө көбөйтүп, процент белгисин коебуз. Анда 9% келип чыгат. Экинчи, 1,2 процент түрүндө жазыш үчүн 1,2-ни 100гө көбөйтүп, процент белгисин коебуз. 120%. 0,1037 процент түрүндө жазыш үчүн 0,1037-ни 100гө көбөйтөбүз. 3,7% болот. 15 процент түрүндө жазыш үчүн 15-ти 100гө көбөйтөбүз. 1500% болот. Азаматсыңар балдар. Ал эми сан түрүндө жазгыла. Башкача айтканда, процентти сан түрүндө жазыш үчүн балдар эмне кылабыз? Ооба балдар, 17-ни 100гө бөлүп, процент белгисин алып салабыз. 17-ни 100гө бөлсөк, 0,17. Туура айтасыңар. 2,4%ти сан түрүндө жазыш үчүн 2,4-тү 100гө бөлөбүз. 0,1024. 156-ны процент түрүндө жазыш үчүн 156-ны 100гө бөлсөк, 1,156. 0,146% дегенибиз бул 0,1046 деген санга барабар экен. Азаматсыңар балдар. Кийинки маселеге көңүлүңөрдү бурамын. X заводу чыгарган тетиктердин 20дан 1 бөлүгү стандарттарга ылайык келбейт. Тетиктердин 20% жараксыз чыгарылган деп айтууга болобу? Бул маселени чыгарыш үчүн балдар стандартка ылайык келбеген 20дан 1 бөлүгүн биз процент түрүндө жазып алабыз. Ал үчүн 20дан 1 бөлүгү кадимки бөлчөктү процент түрүндө жазыш үчүн 1ди 20га бөлүп 10дук бөлчөккө айландырып алабыз. Аны 100гө көбөйтүп процент белгисин коебуз. Анда 5%. Демек, X заводу чыгарган тетиктердин 20дан 1 бөлүгү дегенибиз бул 5 эле бөлүгү стандартка ылайык келбейт. Ал эми 25% гана стандартка ылайык келбейт. Ал эми 20% стандартка ылайык келбейт, жараксыз дегенибиз туура болбой калат балдар. Процент биздин жашоодо көп жерлерде кездешет. Мисалга ала турган болсок, соода саттыкта, магазиндердин сыртында биз окуп калабыз, бут кийимдерге 50% скидка, 20% скидка дегенибиз. Андан кийин медицинада колдонулат. Мисалы, бул дарынын составында, курамында 5% йод бар деген сыяктуу. Курулуштун канча бөлүгү бүтүптүр десе, 30% бүтүптүр деген сөздөрдү көп кездештиребиз. Ошондой эле биздин акча маселесинде банктарда көп колдонулат. Мисалы, кредит канча пайыз менен берилет экен десе, 7% менен берилет экен деген сыяктуу мисалдар көп кездешет. Балдар, жашоодо мындан сырткары процент биздин бардык жерден кездештирүүгө болот. Аны эске алабыз. Үй тапшырма балдар. 207-208 беттеги 497-500 номер 501 көнүгүүлөрдү иштеп, мага WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Ал эми өз алдынча иш Google формада түзүлгөн тестти мына ушул сабактын комментарийине ссылкасын жазып коемун. Аны ссылка аркылуу кирип тест иштейсиңер. Бүгүн сабакта биз балдар процент деген эмне деген суроого жооп бердик. Проценттин жашоодо колдонулушу менен тааныштык. Процентти сан түрүндө жазууну, санды процент түрүндө жазууну үйрөнө алдык. Дайыма жашоодо пайдаланууга аракет кылгыла балдар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.